Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 18-20. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, арбаңыздар. Бүгүн биз суроо жооп рубрикасын кайрадан улантабыз. Өткөндөгү биздин ушундай рубрика көптөгөн мекендештер астына толуктап өздөрүнүн суроолорун берип, кээ бир суроолор болсо кайрадан кайталанып атат, кээ бирөө жаңы суроолор келип атат. Урматтуу мекендештер, ушул рубриканы биз тестеден чыгарып туралы деп ниеттенип атабыз. Анда эмесе кеттик. Көпчүлүк учурда суроолор бири-бирин кайталай бергендиктен актуалдуу суроолорду деле алдык. Бирок бул суроолордун көбүн биз мекендештер силер көпчүлүк мекендештер билет. Бул билбеген мекендештер үчүн кыска нуска жооптор. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо. Мигранттардын балдар мектеби барбы? Ушул боюнча маалымат берип коесуздарбы? Мигранттар үчүн өзүнчө мектеп негизи жок, бирок биздин Кыргыз диаспора кеңешинде билим берүү тармагын жетектеген комитеттин жетекчиси Роза Адышевна эжекебиз кыргыз мекендештердин балдарына атайын сабак өтүп турат. Кел кыргыз тилинде сүйлөйбүз сабагы өтүп турат. Андан тышкары мектептин астына тапшырарына «Здравствуй, школа» деген дагы бир сабак жай менен өткөзөт. Ошол Роза Адышевнанын мен астына номерин, уруксатын алып туруп жазып коем. Кыргыз тилге үйрөтөм десеңиз, балдарды ошо Роза Адышевнага байланышып, балдарыңарды кыргызча үйрөтсөңүздөр болот, же орусча билбесе орусча үйлөтсөңүздөр болот. Бул жаатынан Кыргыз диаспора кеңеши кичине болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. 9 айлык регистрация бүткөндөн кийин границага чыкпай эле 1 жылга узартса болобу? Жооп берип коюңузчу. Чыкпай эле, негизи эмгек келишимиңиз мөөнөтсүз болсо, 5 жылга болобу, 3 жылга болобу, регистрацияны узартып койсоңуздар болот. Эч кандай маселе жок. Эң негизгиси регистрацияны туура койгон жерде болуш керек. Эмгек келишиминин негизинде мөөнөтсүз узара берсе болот границага чыкпай эле. То есть, демек, Россиядан чыкпай эле 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 5 жылга чейин, андан ашык болсо деле чыкпай эле эмгек келишимин негизинде иштеп жүрө берсеңиздер болот. Кийинки суроо. ОМС полис алуу боюнча бир маселе көтөрүп чыксаңыз жакшы болот эле. Эми ОМС медицина бул обязательно медицинское страхование деп коет. Бул аябай көйгөйлүү маселе. Баарыңарга белгилүү болгондой, мындан бир нече жыл мурун, 2-3 жыл мурун эмгек келишимди жөн эле кагазды эле жазып алып эле барып эле ар бир страховой агентстводан, ВТБдан мекендештер көп ала берчү эле. Азыр болсо ошо страховой агентстволордогу сөзсүз түрдө эмгек келишимин текшерип калышты. Буга себеп деген ошол полиска тиешелүү каржылар төлөнбөй атан, аны тилекке каршы массалык түрдө бербей калды. Эмгек келишимди текшерип туруп бермек болду. Андан тышкары балдарга дагы, балдар ооруп калса, барыңар билесиңер, прививка алыш үчүн дагы бизге ОМС жок мекендештерге. Муну болсо азыр Евразиялык экономикалык бирикменин комиссиясы жана Кыргызстанда дагы жогорку жакта бул маселе көтөрүлүп атат. Бул маселе бир эле Россия жергесинде кыргыздарга тиешелүү эмес, бул казактарга да тиешелүү, армяндарга да тиешелүү, белорустарга да тиешелүү. Ар бир 5 өлкөнүн Евразия бирикмесинин өкүлдөрүнө 5 башкача мыйзам болгондуктан ошону бир стандартка келтирүүгө азыр аракеттер көрүлүп атат. Менин оюмча 2024 жылы балдарга ОМС алып берүү системасы да бир жөнгө салынат деген терең ишеничтебиз. Кийинки суроо. Урматтуу Кубанычбек, Кузминки окуясындагы депорт балдарды да карап чыксаңар болобу? Мушташка катышы жок, жумуштан келе жаткан балдар кармалды. Эми бул жерде Кузминки окуясын баарыбыз билебиз, жана Баткен окуясынан кийин тажик туугандар менен кыргыз мекендештер мушташып Кузминкиден чоң бир массалык согуш болгон. Бул жерде тилекке каршы аны жана биякта 3 тамга деп коебуз. Ошолор өзүнчө көзөмөлгө алгандагы ошол мекендештерди баарын тең депортация кылып, септеген Россия жергесинде
негизи эле стабилдүүлүк керек. Мындай этникалык топтор мушташканга жол бербейт. Бирөөнүн жеринде жүрөбүз, тилекке каршы ал маселе боюнча иштеп чыгуу керек. Муну үчүн адвокаттарды алып туруп, ошол сотко согушка катышкан эмес деген далилдери керек. Бунун үчүн кыйла иштеш керек. Бирок бөтөн жерде, бөтөн элде, Россияда ошондой массалык согуштарга, акцияларга, митингдерге чет элдик жарандар катышууга тыюу салынат. Мисалга алсак, жөнөкөй эле мисал катары айтып коеюн. Кыргызстанда деле мисалы үчүн башка өлкөнүн өкүлдөрү, мисалы үчүн пакистандар аябай көбөйүп кетти тилекке каршы. Ошол пакистандыктар Кыргызстанга барып митинг өткөзүп атса же массалык уруш болуп атса, ал бизге деле жакмак эмес. Ошол себептен ар бир жердин өзүнүн мыйзамы бар экен. Ошол үчүн Россиянын мыйзамын да сактай жүрөлү мекендештер. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Кийинки суроо: таксисттер кантип трудовой договор алабыз? Жооп берип коесуңарбы? Негизи таксисттер азыр система ошо такси кисар системасы да өзгөрүп атат. Биз буга чейин бир жума мурун Яндекс такси жааматынын өкүлдөрү менен жолуктук. Бир сыра тийиштүү суроолорду бердик. Негизи эмгек келишимин ар бир таксопарк эми өзү эмгек келишим түзүп бергенге мажбурлап коюшту. Негизи эмгек келишими биринчиден, экинчиден болсо самозанятый менен, үчүнчүсү болсо ИП менен иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Самозанятыйдын да өзүнүн ограничениясы бар. 2 миллион 400 миң акчадан кийин самозанятый статусу дагы өчүп, анан башка деңгээлге өтөт. Ошону дагы Яндекс жааматы карап бергенге кепилдигин берген. Эми азырынча күтүп туралы мекендештер. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Ишиңерге ийгилик, мүмкүн болсо жообун берип койсоңуздар. Келиним Өзбекстандык кыргыз, паспорт Өзбекстандыкы. Азыркы мезгилде 3 айлык баласы менен үйдө, патентин төлөп атабыз. Мындан ары эмне кылсак болот легалдуу Россияда жүрүш үчүн? Эгерде сиз Кыргызстандын жараны болсоңуз, андан көрө ошо келинчеңизди Кыргызстандын жаранын өткөрүп алыңыз. Буга мыйзам жол берет. 3 айдын ичинде Кыргызстандын жаранын алып берип койсоңуз, Кыргызстандын жараны катары Россияга патентке акча төлөбөй эле келип иштеп жүрө берет мекендеш. Кийинки суроо: ассаламу алейкум. Сахаровада жаткан бир туугандарыбыз, Аллахым сабыр берсин. Суроо: Сахаровада жаткан туугандарыбызга сиз айткан биринчи вариант болуп толук көрсөтүлүп жатат. Өкмөт тарабынан 30 күндө жөнөтүлүп жатат деген сөзүңүз чын болсо, анда эмне себептен ал жакта 1 жылдан жаткан, жардам күтүп туугандар менен байланыша албай, же мүмкүнчүлүгү жок адамдар ал нерсени мени өз көзүм менен көргөм. 2016 жылы 5 аксакалга жолукканмын. 1 жылдан ашык отурган туугандардан кабар жок, чала албайт. Кыргызстандын бир адвокаты бар экен, ал армян. Ошолорду көзөмөлгө аласыңарбы? 7 жылдын ичинде же дагы деле ошолбу? Эми Сахарова 2 Сахарова бар, өткөндө түшүндүрүп кеткенбиз. Биринчиси многофункциональный миграционный центр Сахарова. Ал жерде жарандыкты кабыл алат, жана метасвидетельствону кабыл алат, жана дактилоскопияны кабыл алат. Экинчи Сахарова ошол эле райондон бир аз алысыраак, Супсик Сахарова деп коет, Центр временного содержания иностранных граждан. Супсик Сахаровада болсо жана регистрациясы туура эмес болуп калган, же административдүү правонарушенияга шектүү мекендештер ошол жака алып барат дагы, андан ары депортация алып Кыргызстанга жөнөтөт. Ал негизи орточо эсеп менен 30 күндүн ичинде Кыргызстанга ошо выдворение болот. Эми 30 күндөн ашык жатып калган мекендештер, булар демек ошол административный правонарушение регистрация эмес. Булар биринчиден 2 себеп болушу мүмкүн, жок 3 себеп болушу мүмкүн. Биринчи себеп бул мекендештер жанагы микрокредиттик уюмдардан балким тыйын карызы бар. Ал соттун чечими менен өтүп кеткен судебный приставдарга, ошонун негизинде акчаны төлөбөй калган.
ошонун негизинде сотко өтүп кеткенден кийин чыгууга тыюу салып коет. Ал акчасын төлөмөйүнчө, туугандары, таанышы же өзү төлөмөйүнчө эч ким аны чыгарбайт. Тилекке каршы мыйзам ошондой. Ошон үчүн учурдан пайдаланып айтып кетейин, эгерде микрокредиттик уюмдарда силерде карзыңар болсо, сөзсүз түрдө ошону төлөп коюңуздар. Ушундай учурлар болбосун экендештер. Экинчи учур болсо, регистрацияны базада жок болсо эки правонарушение болот. Бирөө административдүү, бирөө уголовный деп коет. Административдүү баарыбызга белгилүү, бул 18.8 деп коет. Же ошол жерде жашабайт, же регистрациясы базада жок деп да выдворение болот. Экинчиси болсо 327 статья. 327 бул кылмыш кодексинде, уголовный кодекске дейп калат. Ошо регистрациясы базада жок. Анан кийин аны сот өкүлдөрү же МВД өкүлдөрү бул регистрацияны өзү жасап алган деген айып менен подделка документов деген статья. Ошо менен аны ошол жака кармап коет. То есть биринчи учурда 18.8 болсо жана 5000 штрафты мамлекет төлөткөнгө сурабаса, сурабай эле же мамлекет көз жумуп аны жөнөтөт. Экинчи учурда 327 статья болсо, сөзсүз түрдө 5000 рубльды сөзсүз түрдө төлөш керек. Же өзү төлөш керек, же туугандары төлөш керек. Ошону билбей калган мекендештер ошол жакта 1 ай, 2 ай, 3 айга чейин жата берет. Азыр Кудайга шүгүр миграция өкүлчүлүгү ачылган. Малая Полянкада баарыңарга белгилүү болгондой, ошо миграция өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери жумасына бир жолу барып, сөзсүз түрдө Сахарда кайсы мекендештер жатса, тизмесин алып, ошолор боюнча бир сыйра жумуштарды жакшынакай жүргүзүп калды. Бул жаатына миграция өкүлчүлүгүнө дагы терең ыраазычылык. Үчүнчү учурлар болсо, ал жерде кээде жана экстремизм, терроризмге айыпталган мекендештер да кээде кармап калат. Андай мекендештерди биз көргөнбүз. 3 мекендеш мындан 2 жыл мурун ошо барганда ошол жакта кезиктирдик элек. Аларды ошо 3 тамга уюмдар өздөрү карайт. Тилекке каршы ага соттагы, МВДга эч ким ага кийлигише албайт. Ал уже башка статья. Бөлөк учурда болсо 30 күндүн ичинде мекендештери Кыргызстанга жөнөтүлөт.